шаштырып, атындағы тоңлап, алжаңдата бастырып, Тұтасқандай кіндігің, тұтас болса бірлігің. Öğrenin gibrin altay durir ayın qorundaştı yılstanı batır gari muyuk tayt qaycı gari muğdulu. Çayvandan kurman biga kırk jigitken karada kıltıldatıp nayzaсын o kızıktırıp göründüm. Elдің бүгін топталып, елдіңдер бүгін топталып, орнаңда мен отырмана, домбырамды қолғалып, біраз қандай болса да. Салтуу музыка жумалыгы жана эл аралык музыка жана би конгресси жыйынтыкталды. Иш-чаранын расмий бөлүгү 25 апрель күнү Салтуу музыка күнүнө карата гала концерт менен коштолду. Кадырлуу калайык, кадырлуу кыргызстандыктар, алыс жакындан келген ардактуу меймандар, кушубак кечиңиздер менен бүгүн 25 апрель Салтуу музыка күнү. Жалпыңыздарды майрамыңыздар менен дегибиз келет. Майрамдык салтанатка Казакстан, Түркия, Өзбекстан, Азербайжан, Орусиянын Алтай аймактарынын өкүлдөрү катышып өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Başka birinin sorkalla, gelinin koklau sağılay, görsünleysen canı var, dağıl batın dernek. Abbasınlar gafiye geçireceğiz. Uzun camal olsa, yar derer talebeyler nasibinden artığın yiyebilmez. Наш первый приезд в Бишкек нашей делегации. Бишкекке биринчи жолу келип, мындай иш-чараларга катышып жатабыз. Буга чейин өткөн иш-чаралардын уюштурулушу абдан жогорку деңгээлде болду. Биз абдан ыраазыбыз. Бир канча суроолор көтөрүлдү. Анын ичинде бизге эң маанилүү болгон түрк дүйнөсүнүн этникалык маданиятты сактоо тууралуу демилгеси. Бул күнгө чейин өтүлгөн иш-чарадагы маалыматтардын баары бизге баалуу болду. Уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары мамилени чыңдоого, өнүгүүгө, жакшы идеялардын жаралышына себеп болду. Внесено определенные предложения, появился ряд новых идей. Эл аралык деңгээлде уюштурулган гала концертке Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, ошондой эле Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раевдин катышуусунда өттү. Улуттун улуулугун, өлкөнүн өзөгүн түзгөн улут баалуулуктарынын сакталышы, изилдениши, жайылышы. Ушул багытта Кыргызстан бүгүнкү күндө кеминде 3 касиет боюнча, 3 түштүк боюнча эл аралык аянтчага айланды. Түркүн элдин маданиятын бириктирген иш-чаранын жүрүшүндө салтуу музыкалык аспаптарды жасаган усталар арасында сынактын жеңүүчүлөрү аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Кыргыз жерде Манас, Манасчы деп айтат. Алтайда кайчы. Мен Алтай калыктын, Алтай баатырлардын очу бала кай чурчоктун үзүгүн айттым. Эту землю Кыргызстан я посещал много раз, в разных проектах. В этой поездке я еще раз открыл много для себя. Я насытился, насладился звучанием Манасчы, Хомустың үнілі, Биденің жаражыла. Я наслаждался и много, каждый раз что-то для себя новое открываю. Кыргызстан бизне ян кошнумуз, бизне достумуз, biz Кыргыз халкын севамыз. Албатта
juda hurmat qilamiz va o'zimizni mana milliy ashulalarimiz bilan mana shu katta konsertda ishtirok etayotgan ekanmiz. 3 kun konferensiya bo'ldi, kongress bo'ldi. Turkiy xalqlar muzika және аяқ ойын koнгресsi bo'ldi. Sonda biz dokladlarмен қатыстық. Bunda өте samarali bo'ldi, juda ham foydali bo'ldi. Chunki bu yerda samarali bo'lishining sababi nazariya bilan praktikani birgalikda olib borish imkoniyati bo'ldi. Chunki ham ilmiy konferensiya, ilmiy anjuman, ilmiy forum және qasında master klasslar, konsertlar men birga bo'lgani uchun bizga o'ta effektivniy bo'ldi bu narsa. Зимрат Эркинбекова, Жолборис Пайзылдаев, Марал телеканалы.